ислам дини менен кошо ааламда көптөгөн диндер бар азыркы дүйнөдө. Буддизм, христиан дини бул эң чоң диндерден болуп эсептелет. Ошондой эле жылдызга сыйынгандар бар, отко сыйынгандар бар, уйга сыйынгандар бар. Мен бул суроого жооп берерден мурда дин деген эмне? Ушул суроого жооп берип кетейин. Дин деген эмне? Дин бардык эле көпчүлүк адамдар, атеисттерден башкалары динди карманышат да. Дин деген эмне дегенде, дин деген сөз араб тилинен алынып, араб тилинде дана деген этиштен алынган деп айтылат да. Дана деген ийилди, ийилип баш ийди деген сөз. Адам баласы кайсы ишке ийилесиң, акылың ынанган ишке. Сенин табиятыңа туура келсе, сенин абийириңди дебелебеген нерсеге келип өзүң баш ийип бересиң да. Дин деген бул жашообуздун көрсөтмөсү десек дагы болот да. Кандай кымбат баалуу буюм алба, сөзсүз заводдон чыкканда эмнеси менен келет? Көрсөтмө китепчеси менен келет. Ал болбосо ал буюмдун деле баркы жок болот. Мисалы үчүн мен жакында камера алдым, бирок кантип иштеткенди такыр түшүнбөйм да. Ал жагын кошом, бул жагын кошом. Анан баягы отуруп алып баракчасын окуганга туура келди. Баарын бирме бир окуп, анан кайсыны кайсыга улаймын деп анан түшүнгөндөй, дин ушуга окшош нерсе да. Буюм канчалык баалуу болбосун, жанагы жанында китепчеси болбосо барксыз болуп калгандай, адам баласы ичинде пикири бар, акылы бар, ой жүгүртүүсү бар, сезими бар, шахваты бар. Ошондой эле бүт суулар тоңсо дагы көзү тоңбогон бир керемет бир Аллахтын жараткан махлугу кантип жанында көрсөтмөсүз калсын да. Биз өзүбүздү ушул көрсөтмөсүз жашайбыз десек, каалагандай жашаймын десек, биз сөзсүз адашабыз, бузулуп калышыбыз мүмкүн, ооруп калышыбыз мүмкүн, депрессия болуп калышыбыз мүмкүн. Аллах Таала бизди кыскан үчүн эмес, сүйгөнү үчүн динди бизге жөнөттү да. Мындай кылсаң мынтип жаша, бул арам, бул адал, бул жака бас, бул жака баспа дегендей, Аллах Таала бизди ушул китепче менен, ушул Куран деген китеп менен түшүрдү. Бул Куран китеп пайгамбарлардын бардыгы деле ислам динин таркатып келген. Аллах Таала Куранда деле инна дина индаллахи ислам. Аллахтын астындагы дин ислам дини дейт да. Ушул Куранды Аллах Таала ислам дининин далили кылып, керемет бир можизасы кылып жөнөттү. Башка диндерден айырмасы, уйга сыйынуу менин акылыма сыйбайт. Уй мага жардам бере албайт. Отко сыйынуу от мага жардам бере албайт. Жылдыз мага жардам бере албайт. Иса Кудай дегендерде, Исаны Кудайдын баласы деген, мен сыйына турган Кудайда баласы болсо, атасы болсо, бул кемчиликтүү болот деген, бул бардыгы логикага, акылга, адам табиятына сыйбаган нерсе болгондуктан ислам дини бүгүнкү күндө эң акыйкат дин деп айтылат элем да. Анын далили ушул Куран. Бул Куран китеби Аллах Таала сиз менен бизге жөнөткөн 600 беттен турган кат. Балабызды алыс өлкөгө жөнөтүп алып, окууга жөнөтсөк, мисалы Америкага жөнөтсөк, кат жазабыз да энелер сагынып, балам, мен сени жакшы көрөм. Эмне кылба сени колдойм. Кайсы жерде жүрбө, мен сени жакшы көрөм, чечимдериңди колдойм. Бирок сенин ал жерге барган максатың окуу, илим алуу. Сен келсең мен сага үй да даярдап койгом. Машина да алып берем. Балам, эң жакшы кыздарга үйлөм. Болгону сен кечинде жүрбө, арак ичпе, жамандарга кошулба. Сенин максатың илим алып, адептүү болуп, ыймандуу болуп, ошол жерден диплом менен келип, эли жерге кызмат кылууң, бул жерде жакшы жашоо деп кат жазам. Ошондой эле аягында мен сени жакшы көрөм, балам, кечирем дегендей, Куран ошондой эле кат. Ар бирибиз ачып окуй турган катта Аллах Таала биз негизи жердин жашоочулары эмеспиз да. Биздин ата бабабыз, Адам ата менен мама Хавабыз бейиште жаралган. Биз жерге келгенибиз сыноо үчүн келгенбиз. Аллах Таала Мүлк сүрөсүнүн 2-аятында Аллази халакал маута вал хаята лиябливакум айюкум ахсану амала. Өлүм менен жашоону кимиңер эң жакшы амал жасайт экенсиңер көрүш үчүн жараттым дейт да. Демек, Куран китепте эмне жазылган?
пенделерим арак ичпегиле, бирөөнүн акысын дебелебегиле, бирөөнүн акысына кирбегиле, урук кылбагыла, ушак кылбагыла. Вахуала гафурул вадуд. Мен силерди эмне кылбагыла кечирем. Вадуд, мен силерди каттуу сүйөм дейт. Бала интернетте атасыз чоңойгон бала менен үйдө ата эне менен чоңойгон баланын айырмасы тоодой. Атасыз чоңойгон баланы канчалык жедирип ичирбе, канчалык илим бербе, эмнедир жетишпегендей ичи бош, супсак болуп чыгат детдомдогу балдар. Эми атанын мээримин көргөн бала эркин сүйлөп, бир жашоого көз карашы башкача болуп чыккандай, адам баласы канчалык жакшы жашабасын, канчалык илим албасын, канчалык өспөсүн, өлбөсүн, мени жараткан Раббим бар. Мени күнүгө сүйөм деп Кур'анды ачсам, ар бир бетинде Аллах Таала мен силерди көрүп турам, мен силерди көзөмөлдөп турам, мен силерди сүйүп турам, угуп турам деп Алланын сүйүүсүн сезип жашаган адам бул башкача адам болот да. Ошондуктан бул ислам дини башка диндерден айырмасы, Куранды ачып эгер окуп түшүнгөнүбүздө Аллах Таала силердин ырыскыңар менин мойнумда. Күчүңөр жеткенче иштеп, калганына кабатыр болбостон, келгиле бейиште алтын кирпичтен болгон, бриллиант кирпичтерден курулган үйлөрдү даярдап койгом. Мен силерге эң жакшы хур кыздарды даярдап койгом дейт эркектерге. Мен силерге ушундай бир кийсеңер 70 кабат шелктон, бирок денеңер көрүнө турган ханышалардын көйнөктөрүн даярдап койгом. Болгону силерди бул дүйнөгө жаратканым лиябулуакум айюкум ахсану амала. Кимиңер эң жакшы амал жасайт экениңерди көрүш үчүн жараттым дейт да. Анан бул дин табиятыбызга каршы келбейт. Эч бир нерсеси биздин табиятка каршы келбейт. Аллах Таала мисалы Худжурат сүрөсүнүн 12-чи аятында я юхаллазина аману истанибу касиран миназзан. О ыйман келтиргендер, көптөгөн күмөн сүрөөдөн алыс болгула. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эле аялдар мени кайненем мынтип койду окшойт, мени келиним тигинтип койду окшойт. Күмөн сүрө отуруп, биз көп жакшылык нерселерден Алланын чакырган бейишинен куру калып атабыз да. Вала тажассасу, бири-бириңди аңдыбагыла дейт. Аңдып жатабыз. Ким эмне кылып атат, ким каяка, өзүбүздүн жашообузду, балдарыбызды аңдыганга убактыбыз жок. Аялдар интернетте сааттап отуруп, бирөөнүн жашоосун аңдып калган учурубуз да. Вала явта ба'дукум ба'дан, бири-бириңерди ушактабагыла дейт. Ушул аятты окуганда менин укугумду дин ушунчалык коргоп бериптир деп туруп дагы бул динди сүйгүм келди, бул динде жашагым келди да. Ислам дини жөнүндө азырынча ушунча айтып турайын иншаллах. Алла ыраазы болсун устаза.